эгерде соодагер адамга бир жылдын ичинде бир ай бар, сен эгерде ошол айда соодаңды жүргүзүп кала турган болсоң, сен товарларыңды ушунчалык арзан баада алып, ал эми ошол товарларыңды сатканда чеги жок болгон жогорку бааларда сатып, ушунчалык чоң кирешелерге киресиң деп айтылган болсо. Бирок бул сооданы сен бир жылдын ичинде бир эле ай бар, ошол айда гана жасай аласың. Бул пайдаларга ошол айда гана жете аласың деп айтылган болсо, бул соодагердин абалы кандай болот, урматтуу мусулман бир тууган? Баарыбызга белгилүү, шек күмөнү жок. Бул соодагер күнү түнү ошол бир ай үчүн даярданат. Ошол бир айдын камын көрөт. Ошол бир айдын бир мүнөтүн дагы текке кетирбегенге аракет кылат. Эмне үчүн? Анткени ал соодагерге айтылган, сен ал айда эмне арзан аласың товарларыңды. Ошол эле учурда сен ал товарларыңды чеги жок болгон, пайдада чек жок, эң жогорку баалар менен сатасың деп айтылган. Ошондуктан эми ал соодагер ал бир ай убакыт келгенге чейин ушунчалык даярдыктарда болот. Ал эми ал ай келген болсо, ал айда кайсыл убакытта туруш керек, кайсыл убакытта соодасын жүргүзүш керек, кантип жүргүзүш керек, эмне нерселерден сактаныш керек, кайсыл жолдордон сактаныш керек, жанакы пайдаларга жетиш үчүн ушунчалык деңгээлде аракетте болот. Эми ушул мисал, урматтуу мусулман бир тууган, Рамазан айынын мисалын да карасак болот. Орозо айы эми биз азыркы айткан мисалдан дагы жогорку даражада турган ай. Бул ошол 11 айдын ичиндеги эң эле ыйык болгон, сооптору, сыйлыктары эң жогорку даражада болгон, айтканыбыздай чеги жок, соопторунун өлчөмү жок улуу ай болуп эсептелет. Бул айда Куранда келгендей, бир түн бар бул айдын ичинде 1000 айдан артык болгон деп. Эми мусулман бир тууган, биз мусулман адам катарында бул ошол бир жылдын ичиндеги бир айды биз текке кетирбей, ошол айдын даярдыгында болушубуз керек. Биз ал айга кандай даярданган болсок, ошончолук деңгээлде пайдаланып кала алабыз. Биз канчалык, биз баарыбыз билебиз го, ошол азыркы соодагердин мисалында ал адам кандай кылдаттык менен даярданат. Эми биз дагы ошондой бир сезимдер менен, тазалануу менен, тобоо менен, аракеттер менен, пландар менен даярдана турган болсок, биз бул улуу Рамазан айынан ушунчалык бир чоң сооптор менен, тозоктон азат кылынуу деген бир ушундай бир жеңиштерге жетип пайдаланып калышыбыз керек. Бул айдын ордун билип, бул айдын даярдыгын көрүп, бул айда ар түрдүү сооптуу иштер менен пайдаланып калганга аракет кылышыбыз керек, урматтуу мусулман бир туугандар. Ошондуктан да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул ай келип башталганда өзүнүн сахабаларына кайрылып, өзүнүн улуу сахабаларына кайрылып туруп, силерге берекелүү болгон Рамазан айы кирип келди. Бул айда бейиштин эшиктери ачылат, тозоктун эшиктери бекилет. Бул айда бир түн бар, 1000 айдан артык болгон. Ким ошол түндүн жакшылыктарынан кур калса, ал бүт жакшылыктардан кур калды деп өзүнүн сахабаларына эскертип айтат эле. Демек биз дагы ушунчалык катуу бир даярдыкта болушубуз керек. Болбосо, урматтуу мусулман бир туугандар, бул ай деле башка айлар сыяктуу
башка убакыттар сыяктуу бат эле билинбей пайдасыз балким күнөөлөр менен коштолуп өтүп кетет.